Кыргызстандын карызы 5 миллиард долларга жакындады. Абактан Сегизбаев бийликке кайрылды. Садыр Жапаровдун биринчи чет өлкөлүк иш сапарына кам көрүлүүдө. Кыргыз жарандарына кайрадан Кореяга жол ачыла баштады. Кыргызстандын карызы 5 миллиард долларга жакындады. 2020 жылдын 31 декабрына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 5 миллиард долларга жакындады. Бул тууралуу Финансы министрлиги кабарлады. Мунун ичинен болжол менен 86% тышкы карыз, ал эми 14% ички карыз. Маалыматка ылайык, эң көп карыз Кытайдан алынган. Ал тышкы карыздын 42%-ын түзөт. Садыр Жапаровдун биринчи чет өлкөлүк иш сапарына кам көрүлүүдө. Казакбаев келечектеги тышкы саясий байланыштардын алкагында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга ылайыктуу шарттарды түзүү маселесин талкуулоо ниетин билдирди. Абактан Сегизбаев бийликке кайрылды. Сегизбаев 6 февралда бийликке кайрылуу жасады. Мен бийликке кайрылам. Эгер мени кылмышка айыптап жаткан болсоңор, ага менин шайлоо штабымда иштеген адамдардын кандай тиешеси бар? Эгер кандайдыр бир сурооңор болсо, мага кайрылгыла. Катарда кызматкерлердин эч күнөөсү жок, деп жазылган кайрылууда. Сегизбаев ошондой эле бийликтин дарегине сын айтканы үчүн куугунтук улантылып жатат, деп эсептээрин кошумчалаган. Кыргыз жарандарына кайрадан Кореяга жол ачыла баштады. Эске салсак, коронавируска байланыштуу Кыргызстандын жарандарына Кореяга кирүүгө тыюу салынган. 8 февралдан тарта Корея кыргыз жарандарына виза берүүнү жандантты. Тышкы иштер министрлиги Кореяга сапар алар алдында COVID-19га дыкат текшерүүдөн өтүүнү суранат. Анткени вирус табылып калса, Кыргызстанга чектөө салынышы мүмкүн.